милицияның кайгыл кызматтын кызматкерлери салтанаттуу ачылышка тизилди. Ички иштер министри, милиция генерал-майору Жунушалиев. Саламатсыңарбы? Патрулдук милиция мамлекет менен жарандык коомдун биргелешип жасаган ийгиликтүү долбоору деп белгиледи президент Сооронбай Жээнбеков бүгүн 31 октябрда Бишкек шаарынын ички иштер башкы башкармалыгынын жаңы санариптешкен командалык борборуна барган учурунда. Бишкек шаары боюнча патрулдук милиция кызматынын пилоттук долбоорунун бет ачары болду. Сооронбай Жээнбеков жол жана коомдук коопсуздукту камсыз кылган Кыргыз Республикасынын ички иштер органдарынын түзүмдүк бөлүмдөрүнүн натыйжалуулугун жогорулатуу боюнча сунушту даярдаган жана ишке ашырган эксперттик топко ыраазычылыгын билдирди. 2018 жылдын июлунда өкмөттүк эмес уюмдардын өкүлдөрү менен жолугушуусунда жол коопсуздугун камсыз кылган милициянын түзүмдүк бөлүмдөрүн реформалоо боюнча сунуш келип түшкөнүн эске салды. Кийинчерээк эксперттик жумушчу топ түзүлүп, ага жарандык коомдун өкүлдөрү кирген. Жумушчу топ бир катар ченемдик укуктук актыларга өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүүнүн үстүндө иштеди. Биринчи жолу ачык айкын конкурс аркылуу патрулдук милиция кызматкерлери тандалып, ишин баштап жатат. Президент пилоттук долбоорду ишке ашыруу жол коопсуздугун камсыздаган милиция кызматкерлерине карата нааразычылыктарды эске алуу менен пилоттук долбоорду ишке ашыруу башталганын баса белгиледи. Бул долбоор мамлекет менен жарандык коомдун биргелешип ишке ашырган ийгиликтүү иш-чарасында болуп калды. Мына мени ушун кубандырат. Мына ушундай тажрыйба мына биз үчүн, мамлекеттик органдар үчүн, жетекчилик үчүн абдан баалуу тажрыйба. Ушул тажрыйбаны буйруса келечекте биз башка тармактарга мына колдонобуз. Азыр бундун максаты бул биздин жарандарга сый мамиле кылуу, жылуу жумшак мамиле кылуу. Болуп аткан коррупция көрүнүштөр менен алар болтуруп, алар менен күрөшүү, коомдук коопсуздукту камсыз кылуу. Эң негизгиси милиция кызматкерлерине элдин ишеничин арттыруу.